Иранда жүргөн кыргызстандык айдоочулар Тышкы иштер министрлигине кайрылуу жолдошту. Азыр 18 айдоочу Ирандын Азербайжан менен чектешкен Астара шаарында турат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигине кайрылып жатабыз. Биз кыргызстандык айдоочуларбыз. Министрликтен коронавирустан уламчыга албай жатканыңыздан кабардар экенин билебиз. Бизге жардам бериңиздерди өтүнөбүз. Абалыбыз кыйын, же майыбыз жок, же ичүүгө тамак ашыбыз жок. Министрликтен тезирээк сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бизди чыгарып алуусун сурайбыз деп айтылат видеодо. Мындан тышкары мекендештер Ирандын Түркмөнстан менен чектешкен жеринде да кыргызстандык айдоочулардын бар экенин айтышты. Белгилей кетсек, Ирандын Азербайжан менен да Түркмөнстан менен да чек арасы учурда жабык. Акыркы маалымат боюнча аталган мамлекетте коронавирус жуктуруп алгандардын саны 3513 кишиге жетип, анын 107си каза тапты. 739 бейтап айыгып кеткен. Тышкы иштер министрлигине кыргызстандыктарды өлкө аймагынан чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтышты. 2-4 март күндөрү Тышкы иштер министрлигине Азербайжан, Түркмөнстан жана Россия элчилиги чакырылган. Биз кыргызстандык айдоочулар менен автоунааларды өткөрүү боюнча маселенин оң жагына чечүүгө жардам берүүнү өтүндүк. Буга кошумча Иранда туруп калган айдоочулар менен сүйлөшүп жатабыз. Кайрылуудан кийин дароо эле биздин Тегаран, Баку жана Ашхабадда элчиликтер маселени өз көзөмөлүнө алды, дешти Тышкы иштер министрликтен. Казакстан кыргыз жарандарына ID-карт менен кирүүгө убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин орун басары Нурлан Абдрахманов билдирди. Анын айтымында чектөө 8-марттан тарта башталат. Казакстан келерки жуманын башынан баштап кыргызстандыктарды ID-карт менен кирүүсүнө чек коерун билдирди. Бирок себебин жана канча мөөнөткө созулаарын так айткан жок. Бул бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратып жаткан коронавирус эпидемиясына байланыштуу болушу мүмкүн, деди Абдрахманов. Ошондой эле ал коңшу өлкө мындан тышкары чектөөлөрдү көбөйгөнүн кошумчалады. Белгилей кетсек, Кыргызстандын жарандарынын өлкө ичиндеги паспорту болуп эсептелинген ID-карта Россияда жана Казакстанда жарактуу. Эске салсак, буга чейин коронавирус коркунучунун айынан Кыргызстан өз жарандарына башка өлкөдөн ID-картсыз көрсөтүп кирүүгө тыюу салган. Бул кадамын өкмөт эпидемиялык абал курч болуп турган өлкөдөн келген жарандар Россия аркылуу өлкөгө кирип, карантинден качып жатканы менен түшүндүрүлгөн. Маалымат бак Спутник KG. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин кайрылуусуна ылайык коронавирустун алдын алуу алкагында өлкө аймагында казият, хатибият, мечит, медресе жана окуу борборлору менен биргеликте жума намаздарында, сабактарда жана ошондой эле жыйындарда коронавирустун алдын алуу жолдорун эле түшүндүрүү боюнча тапшырмаларды берди. Муну менен катар муфтият республикадагы бардык мечиттерди таза кармоо, жай намаздарды дезинфекциялоо жана калкка дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин көрсөтмөсүнө ылайык коронавирустан коргонгонун жолдорун эске алууга чакырат. Колду самындап жуу же спирт камтылган антисептикалык каражаттарды колдонуу, жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозду, мурунду кагаз бет арчы же чыканак менен тосуу, дем алуу жолдорунун курч вирустук оорусуна кабылган адамдар менен кучакташуудан жана кол алышуудан кармануу, курч респиратордук вирустук инфекциянын белгилери, дене табынын жогорулашы, жөтөлүү, дем алуунун начарлашы пайда болгон учурда айландагыларга жуктурбаш үчүн бир жолго колдонуучу бет каптарды тагынуу, бөлмөнү тез-тезден желдетүү жана нымдуу чүпүрөк менен көбүрөөк тазалап туруу, эт жана жумуртканы жакшылап бышыргандан кийин гана колдонуу. Эгер дене табы жогорулап, жөтөлүү пайда болуп, дем алуу кыйындалса, тезинен дарыгерге кайрылуу. Маалымат бак Элдик медиа. Дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын 100 миңи чукулдады. Ооруну жуктургандар 97.300 адамдын 80 миңден ашууну Кытайда катталды. Бул тууралуу Сочина Morning Post басылмасы жазды. Гезиттин маалыматына ылайык, акыркы сутка ооруну 2345 адам жуктурган. Түштүк Кореяда илдеттен 40 адам, Италияда 148 киши жашоо менен кош айтышты. Иранда 107 адам көз жумду. Жапонияда 2, АКШда 11, Францияда 7, Гонконгдо 2, Испанияда жана Британияда 1 адам коронавирустан өлдү. Кытайдын өзүндө 3348 адам оорудан көз жумду. Маалымат бак Элгезит KG. Владимир Путин жана Режеп Тайып Эрдоган Идлибтеги абалды жөнгө салуу тууралуу макулдашты. Орусиянын президенти Владимир Путин жана Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Москвада болгон жолугушуусунда Сириянын Идлиб провинциясындагы абалды жөнгө салуу тууралуу макулдашты.
Бул тууралуу орусиялык басмалар жазып чыгышты. Анда жазылгандай эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу кече 5 мартта Москвада болуп өткөн. Анда алар 6 саат бою Идлибтеги абалды жөнгө салууну талкуулашкан. Бул келишимдин негизинде Идлиб деэскалациясы зонасындагы согуштук аракеттер 6 марттан баштап токтошу керек. Мындан сыркары Москва жана Анкара Идлибтен түндүктөн түштүккө чейинки 6 километр чакырым М4 трассасындагы коопсуздук коридорун түзүшөрү айтылды. Ал эми 5 марттан баштап орус-түрк патрулдук кызматкерлери Идлиб провинциясындагы М4 трассасын көзөмөлдөй тургандыгын кошумчалады. Ошондой эле эки өлкө террорчулукка каршы күрөшүүдө чечкиндүүлүк менен кадам таштаарын билдиришти. Владимир Путин Режеп Тайып Эрдоганга бул көйгөйдү чечүү максатында Москва өлкөсүнө болгон сапар үчүн ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, Идлибтеги абал январдын аягында согушкерлердин чабуулунан кийин курчуй баштаган. Февраль айынын башында Демонстанттагы согушкерлердин аракеттерине каршы Сириянын чабуулдарында Туркиялык 36 аскер кызматкерлери каза болгондугу жана 30 адам жаракат алгандыгы маалым болгон. Тажикстанда 2 күндөн бери коронавируска байланыштуу айын кептерден улам базарларда болуп көрбөгөндөй дүрбөлөң өкүм сүрүүдө. Эң керектүү азык-түлүктөргө суроо талап жогорулагандыктан баа дээрлик 2 эсеге кымбаттады. Саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан коргоо министрлиги Тажикстанда коронавирус инфекциясы катталбаганын билдирүүдө. Эске салсак, кечээ Тажикстандын бийлиги элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, материалдык резервдерде 2 жылга жеткидей азык-түлүк запасы бар экендигин билдирген болчу. Маалымат Булак элдик медиа. 8 мартта Өзбекстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясы Өзбекстандын Сеулдагы жарандарын алып келүү үчүн Сеулга 4 рейс жөнөтөт. Бул тууралуу Өзбекстандын Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык каттамдар 15, 22, 29 март күндөрү ишке ачырылып, Түштүк Кореядан келген жүргүнчүлөр 14 күн карантинге алынып, Корея өкмөтү коронавирустун жайылуусуна жол бербөө үчүн жогорку медициналык технологияларды колдонуп, бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Чет өлкөлүк жарандарда илдет аныкталса, ооруну аксыз негизинде дарылоо кепилденүүдө деп айтылат маалыматта. 100 жүргүнчү менен Түштүк Кореядан келе жаткан учак Алматы шаарында карантинге алынды. Бул тууралуу Тенгриньюз KG жазды. Маалыматка ылайык, жүргүнчүлөрдүн 93-ü Казакстандын жараны, калган 7 киши башка өлкөнүн жараны. Эпидемиологиялык абал курч болуп турган өлкөдөн келген жарандар карантинге алынды. Алардын баары дени сак. Мэрдин буйругу менен оорунун жайылышы күч алган өлкөлөрдөн келгендерди 14 күн карантинге алуу чечими кабыл алган, деди Алматы шаарынын коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Телехуан Абдилдаев. Ал мындай аракеттер илдет өлкөнүн калкына жайылып кетпеш үчүн жасалып жатканын кошумчалады. Айта кетсек, Казакстан 8 марттан тарта Кытай, Иран жана Түштүк Кореянын жарандарынын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салган. Британиялык окумуштуулар белгилегендей, уюлдук телефондор коронавирус инфекциясын алып жүрүүчү буюмдардын тизмесинде 1-орунда турушу мүмкүн. Колуңуздагы бат-баттан жууп турушуңуз мүмкүн. Бирок андан соң телефонду кармалап, колуңузду көз, ооз же мурун көңдөйүнө тийгизсеңиз инфекцияны жуктуруп алуу тобокелчилиги жогорулайт, деди Саутгемптон университетинин профессору Уильям Кивел. Анын айтымында, айланда оорулуу адамдар жөтөлүп же чүчкүрсө, вирус бөлүкчөлөрүнө ээ болгон шилекейдин тамчылары түрдүү объектилердин үстүндө жабышып калат. Лифт баскычын, эшик туткасын кармаган соң көпчүлүк адамдар ойлонбой туруп дароо телефонду колго алышат. Натыйжада вирус телефонго көчүп өтөт. Андан соң колдор жуулганы менен кайра эле аппаратты кармашат. Азырынча коронавирус телефондо канча убакытка чейин жашай алары так аныктала элек. Вирустан коргонуу үчүн телефонуңорду дезинфекциялоо зарыл. Ал үчүн курамында спирт камтылган салфетка же гель колдонуу сунушталат. Жок дегенде нымдуу салфетка менен арчып тазалап туруу кажет. Москвада коронавирустан улам жогорку даярдыктагы режим киргизилди. Режим мэр Сергей Собяниндин буйругу менен киргизилди. Ал Кытай, Түштүк Корея, Италия, Иран, Испания, Германия жана Францияда келген жарандар өз эрки менен 2 жумалык карантинге баруусун талап кылды. Ал эми оору катталган өлкөлөрдө болгон жарандар бул тууралуу дарыгерлерге билдирүүгө тийиш. Мэр мындан тышкары жугуштуу оорулар ооруканасында коронавирус жуктургандарды дарылоочу атайын корпус ачууну буйруду. Собянин Москвада 46 экенин белгилеп, массалык иш-чараларга тыюу салуунун зарылчылыгы жок экенин айтты. Москвада коронавируска чалдыккан алгачкы кадам 2 мартта катталган.